Достар, программабызды улантабыз. Биздин студиябыздын биринчи коногу менен сиздерге ушундай кубанычтуу түрдө тааныштыргыбыз келип жатат. Бардыгыңыздар жакшы билген Төкмө акын бизде Алы Туткучев агабыз. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Манайыңыз кандай? Кудайга шүгүр жакшы. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Кандай жүрөсүз? Ден соолук жакшы? Биз да кубанычтабыз. Кудайга шүгүр. Бардыгы жакшы. Өзү кыргыз төшөктө жатса дагы, өлүм төшөгүндө жатса дагы жаман деп айтпайт экен, жакшы деп айтат. Ошол жакшы экен да көрсөчү. Бирок кандай иштериң кандай дегенде эң сонун деш керек экен да. Адам ушинтип айткан сайын өзүн ушундай жакшы жакка бурат экен да. Анткени коомдо көп нерселердин бузулуп атканын, булганып атканын көзүбүз көрүп турат, баарыбыз эле билип турабыз. Бирок ошол булганган жерден жакшы нерсени көрүп, таап айта билүү бул жакшы адамдардын гана колунан келет. Жакшы адамдар гана жакшы көз менен көрүп, жакшы адамдар гана жакшы сөз менен сүйлөй алат экен. Ошон үчүн дайыма жакшы деп жүргөндөн өзү жакшы. Эме деп коет го жанагы жакшы адамдын бир көзү көрбөйт, бир кулагы укпайт деп коет го. Эми биз ал темадан алып алайлы. Биз бүгүн негизи кыялым, менин кыялым деп темада сүйлөшүп атабыз да. Сиздин кыялдарыңыз барбы эле, ишке аштыбы же дагы барбы кыялдарыңыз? Ошол тууралуу айтыңызчы. Өзгөчө чыгармачыл адамдар көбүрөөк кыялданышат, кыял кеч болушат. Анан кыялдын ишке ашышы, ашпашы бул биринчи Кудайдан экен, экинчи адамдын өзүнүн аракетинен болот экен. Жанагы көлгө сүзгөн кайыктын эки калагы бар болгон сыяктуу, бир калагы кыяк болсо, кыял болсо, бир калагы болсо сөзсүз аракет болуш керек экен. Ошол кыялга, ошол максатка жетиш үчүн сөзсүз аракет керек экен. Ал эми ошол дарыянын агымы менен өлүү балыктар, анан дөңгөчтөр, акыр-чикирлер гана ага алат. Агымга каршы бир гана тирүү балыктар сүзө алат. Анткени тирүү балыктардын максаты бар, максатына жетейин деген аракети бар. Ошон үчүн биз дагы коомдун агымы менен кошо агып кетпей, тирүү балык болуп, карама каршы сүз алсак, аракетибизди жасай алсак, анда биз ошол кыялыбызга жете алат экенбиз. Сөз түрдө Менин кыялдарым жарым-жартылай орундалды, бирок дагы кол жетпеген кыялдарым бар. Эми ал убакыт көрсөтөт. Кудай буйрук кылса ага да жетебиз. эң сонун экен. Ал эми биз азыр сизден ушу сурангыбыз келип отурат. Адам баласынын кыялы деген анан ушул таңкы 5-чи программаны кошуп, комузду колуңузга кармап бир төгүп берсеңиз жакшы болот эле. Жарайт. Сизден сураналы ошону. Бул Токтогулдун комузу окшойт, Бирок баштаганда токтобой койчу элем. Канча мүнөт бересиз? Көрсөтүп турабыз, убакыт бүтүп бараткандачы мүнөт. Эми кыял деп айтып калдыңар, анда кыял деген ыр эле. Мен келер замат комузумду көргөндөр Токтогулдукуң экен деп тааныган чыгар шыр эле. Токомдун чертиш комузун менин кыялдарымдын бири эле. Ошол Токтогул атам комузун толгоп келдим атайын. Өнөрүм бар болгон соң анан өргүп неге жатайын? Инени капкага талбайт ичимдеги таланттың, анан мен кантип догатайын? Оозумдагы ырымдың отурган элге чачайын. 5-чи канал аркылуу баарыңарга ырдайын. Жашың менен кошулуп карыңарга ырдайын. Маңдайымдан окшошкон сарыларга ырдайын. Элге келгенден кийин эринип карап турбайын. Таң атпай менин ойготуп, таттуу уйкудан толготуп, кыял жайлуу ойлотуп, эфириңерге чакырып, студияңарга батырып, ырдап бер деп жатсыңар. Оозуман ырым чачылды. 6 миллион эл болдук да башкалар менен тең болдук. Эми 6 миллион кыргызга айта турган кеп сөзүм, айта турган көп сөзүм. Анткени бетиги 1,5 миллиард Кытайдан бир дагы төкмө чыга элек. Төбөлдөр чыккан орустун төкмөсүн эч ким уга элек. Кыргыздыкындай төкмөнө дүйнөдөн эч ким туа элек.
бул өнөрдү койлосом кыргызда гана бар экен, өнөрлөрүн сыйлаган кыргыздар улуу жан экен. Өнөрүн сүйгөн кыргыздын баарынын болсун жан эсен, жашым менен кошулуп карынын болсун жан эсен. Анткени шагылы болбой жер болбойт, шайыры болбой эл болбойт, адыры болбой жер болбойт, акыны болбой эл болбойт, мааниси болбой эл болбойт, маданиятсыз эл болбойт. Маданиятын сыйлаган эч убакта кем болбойт, маданиятын сыйлабаган башка элдер менен тең болбойт. Ошон үчүн айтарым, Манастын улуу тукуму маданиятын сыйласаң, анда маңкурттарга жем болбойт. Маданиятыбыз өркүндөп өсө берсин деп тилейм. Силердей жигит кыздар чакырып кадырынан өнөрдүн жете берсин деп тилейм. Бийиктеп кыргыз алдыга кете берсин деп тилейм. Алакандай кыргыздар бүт дүйнөгө буйруса чыр менен таанылбай, ыры менен таанылсын, согушу менен таанылбай, комузу менен таанылсын, кетсин деп эле кыйкырбай, кайра элге ырдап обондуу добушу менен таанылсын. Кыргыздар өскөн экен деп, чыңгыздар өскөн экен деп, бүткүл дүйнөң элинин оозунан алынсын. А мен муну айтып аткан себебим, ачыгын айтып беремин, айланайын көпчүлүк, кыскартайын кебимде, бул узак айтпайын дегеним. Калган каткан кептерди декабрдын 5-инден ишемби күнү кечинде филармонияга келсеңер ошол жерден төгөмүн. Анткени күйөрмандарды күтөбүз, жана мен айтып кеткендей агымга каршы сүзөбүз. Агайын тууган эл менен бир кемеге түшөбүз, кемедегинин жаны бир биригип багыттой күтөбүз. Эл менен бирге бийикпиз, таң элден чыксак кийикпиз, элге кызмат кылсак деп эркелеп ырдап жүрүппүз. Эми бакылдап узак сос боюндан ушуну менен токтойын. Экөөң эмне сүйлөсөң ой, ошону жооптор менен коштойын. Чоң рахмат. Сиз жаңы айтып калдыңыз, ушу 5-декабрда деп концерт самалык болот дедиңиз. Ал жактан сиз көрүүчүлөргө кандай кызыктарды тартуулайсыз? Ушул туурасында айтып берсеңиз. Бул коомдо адамдын кайсыл жери ооруп жатса, ошол жердин дарысын бериш керек. Баш ооруган кишиге мезим бериштин кереги жок. Баш оорунун дарысын бериш керек. Дал ошол сыяктуу биздин коомдун кандай көйгөйлөрү бар. Мисалы, Манас атабыздын маалында бөлүнбө кыргыз, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп калды кыргыз деп бөлөк элге кеп кетет деп Бакай бабабыз айткан экен. Ошол күндөн ушул күнгө чейин бөлүнүү темасы, ынтымак, биримдик темасы чоң көйгөйлөрдүн бири. Дагы да болсо актуалдуу темада. Бөлүнүүнүн айынан канчалаган үй бүлөлөр ажырашып кетип атат. Жок дегенде бир үй бүлөнүн ажырашып кетүүсүнүн сактап калуу, ажыраштырбай, бул биз үчүн чоң жетишкендик. Демек биздин концертибиз дагы бирик кыргыз, бириккенде байрагың бийик кыргыз деген темада ынтымактын, биримдиктин тегерегинде болот. Жок дегенде биздин концертке келип көңүл ачып кеткен кишилер 2 жума болсо дагы ошол биримдиктин таасири жүрөгүндө калып, ошону менен толкунданып, ошонун толкуну менен таасири менен жашаса, бул биздин мамлекетибиздин алдында кошкон бир чоң салымыбыз болуп эсептелет. Демек биздин концертибиз баштан аяк бир дагы эстрадасы жок. Артисттерибиз сахнага чыгып отурдубу, 2 саат эл менен концерт бүткөндөн анан сахнадан турушат. Баштан аяк жалгыз номер болбойт. Бул дагы ынтымактын белгиси. 2ден, 3дөн же 4дөн же жалпы чок ырдашат. Жалгыз эч ким ырдабайт. Сизден башка да кимдер катышат ошондо? Бул концертте эл ырчысы Эстебес фольклордук тобу. Бул топто Амантай Кутманалиев деген белгилүү акын бар. Нуржамал Табалдиева деген эл артист бар. Өмүрзак Кайыпов деген дастанчы, комузчу байкебиз бар. Турдукан Сарбанова деген бар. Элзар Өскөнбаева деген бар. Өскөн Дүйшөнбиев деген бар. Талант Сыдыков, Таалай Иманкулов деген аккордеонисттер бар. Асылбек деген аспаптын баардыгын ойной алган аспапчыбыз бар. Кыскасы санай берсек көбүрөөк бизде 12 киши иштейбиз. Болгон өнөрлөрүбүздү тартып. Ал эми азыр биздин теле көрүүчүлөр балким көрүп атып региондогулар, балким башка облустарга барып концерт коебу деген суроо жаралышы мүмкүн. Туура. Негизи башка учурларда башка артисттердин чыгышы кыйын болот, бирок биздики бир аз жеңилирээк болот экен. Анткени биз комус менен эле аккордеонду көтөрүп кете беребиз. Микрофону өчүп калса деле биз өчпөйбүз.
кээ бир эстрадниктер өчүп калышы мүмкүн, биз өчпөйбүз. Биз ырдай беребиз. Анан Кудай буйруса, күн жылыса, жаз келсе, ушул эле программаны баардык региондорго кыдырып жеткирсек деген жакшы ниет тилектерибиз бар. Саат канчада бул? 5 Бул декабрда. 5 декабрда кечки саат 6:30 18:30 деп койдук. Филармониянын тартибин билесиңер, так убактысында баштайт. Кечикпей келгендер болсо, концертибизди баштан аяк толук көрөт. Бардыгыңыздар андыктан кечикпей барганга аракет кылыңыздар. Ал эми ушул эле концертке 2 адамга чакыруу кагазын ойнотуп коелу. Бардыгыңыздар ойноңуздар. Facebook'тун ушундай активдүү колдонуучуларына ушундай ыйгарабыз. Сөзсүз түрдө. Facebook'ка активдүү катышып туруңуздар. Биздин ушу таңкы 5 деген баракчада. Анан кийин кыялдар тууралуу айтып атабыз. Ушул көрсө башкы кыялдарыңыздын бири Токтогул Сатылгановдун комузун чертүү болгон турбайбы? Муну каяктан таптыңыз? Бу адамдын кыял канчалык кыялданып ойлонсо, ал керек болсо адамдын түшүнү дагы кирет экен. Мен түшүмдө Токтогул аталар менен аралашып, Ашырал аталар менен аралашып, телевизордон көрүп калдым, Ашыкем отурат, тегерегинде шакирттери отуруп, ар кимиси ыр менен суроо берип атат, Ашыкем жооп берип атат. Ал кезде мен акын бул ырдай элекмин, алардын жанына бара элекмин. Анан ушундай толкунданып түнү менен түш көрүп чыгып турмун, эртең менен түшүмдө ырдаган ырымды жаттап алдым. Ой, айланайын атантө Ашыке, кебинук мендей тайлактан, апабыз менен эң алгач тааныштың эле кай жактан деп Ашыкеге суроо берип ырдап атыптырмын. Анан ошентип жүрүп, бул кыялдар бара-бара ишке ашат экен. Ошол Ашыкемдин кийин үйүндө чайын ичип, аралашып, жанында отуруп сабагын алдык. Ошол эле Токтогул атабыздын комузу биздин музейде илинип турар эле айылда. Токтогул атабыз өзү уста киши болгон экен, комузду өзү чапчу экен. Өзү чаап, ал ушундай берешен жоомарт киши болгон, элден алып элге берем дечү. Анан ошол ырдаган жерлерине, кээде көңүлү сүйгөн жерлерине белек кылып комузду таштап кете берчү экен. 1928-жылы Токтогулда бир бешик тойго келип, ошол бешик тойдо бешикте жаткан балага белек кылып таштап кеткен экен. Бешиктеги бала картайып, каза болуп, чал болуп, анын баласы бир элүүнүн тегерегине чыгып калган экен. Тоодо сарайдын башында, тамдын башында капкактары жок, кылдары жок, кулактары жок, аркасы сынган жеринен 3 жерден зым менен бурап байлап койгон. Ошондой жерден таап келдик. Эгерде музейде тура берсе чаң басып тура бермек. Бирок биз муну колго алуу менен ар бир чыкканыбызда Токтогул атам комузу деп айтып ырдап атканыбыз менен сөзсүз Токтогул атабыздын арбагын эскерип атабыз деп ойлойм. Демек, музейде тургандан көрө биздин мындай көрсөтүп чыкканыбыз дагы көбүрөөк пайда келтиреби дейм. Анткени Токомдун батыраак жетет. Токомдун өзүнүн чапкан комуздары көп болгондуктан музейлерде дагы бар, жана бизде дагы бар. Бизден башка дагы Роза Аманова, Сыймык Бейшекеев, Элмирбек Иманалиев байкелерде да, эжелерде дагы бар. Жакшы, ошо кыялдарыңыз ишке ашкан турбайбы? Рахмат анда сизге ушундай келип кызыктуу маек куруп, жана ушундай жакшы чармаларды аткарып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Силерге дагы чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Ийгиликтер болсун. Азыр бүгүнкү күндө да кандайдыр бир кыялдарыңыз болсо, ошолор да ишке ашканда бизге келип бөлүшүп коюңуз. Сөзсүз. 5 декабрда боло турган концертте сөзсүз түрдө биз жалпы жамаатыбыз менен барууга аракет кылабыз. Ийгиликтер коштосун. 6:30 Улуттук филармонияда болот экен. Рахмат. Рахмат сизге дагы.